кирерге жер таппай анан чечинип анан мени кармала дейт, анан уялып кармоончусум өзү кармады. Паспорттагы туулган жылым 86, келбетим 96, ал эми жан дүйнөм 2006. Мен ишенем даже, жакшы адам, мага окшогон жакшы адамдар дагы деле бар. Адам семирсе айланайын, короче, страшно эле болуп калат экен. Азыр тамакты аябай аз жейсиз. Жок, азыр унутуп эле калдым. Болот. Мен деле адаммын да. Мындай көпчүлүк учурда байкасаңыздар, күлүп жүргөн адам ичинде муңайып жүрөт. Аны айтканга болбойт да. Саламатсыздарбы, Суперкейчи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Элиза Кубанова жана менин бүгүнкү маектешим өтө өзгөчө позитивдүү инсан жана шоу-бизнестин жаркыраган жылдызы Дайыр Исмадияров байкебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Кече жакында эле туулган күнүңүз болуп өттү. Куттуктайбыз, 38 жашка чыгыптырсыз, бирок 33 жаш экен деп ойлогом. Мен чын айтканда азыр келип айтсаңыз анан билип атпаймынбы? Сиз мени капа кылыптырсыз, элдер 23 жаш дейт. Рахмат, негизи баягы айтып коет го, сен денең, жан дүйнөң сезгенде жашта жашайсың деп. Мисалы үчүн мен тамашалап айтып коем. Паспорттагы туулган жылым 86, келбетим 96, ал эми жан дүйнөм 2006. Туулган күнүңүздү негизи эле Instagram баракчаңыздан көрүп калдык, үзүндүлөрүнчү. Кандай өттү? Ошол боюнча айтыңызчы. Туулган күн 2-3 жылдан бери туулган күнүн өткөрө элек болчумун. Себеби баягы жыл өткөн сайын баары бир карыганыбыз билинет экен да. Анан жана баягы позитивге алданбайын тыйбы деп, баягы июль айы, жай айы болгондуктан жыл сайын көлгө кетип калып аткам. Анан быйыл Бишкекте болуп калдым. Анан сөзсүз түрдө мындай туулган күн өткөрүш керек деп менин бир командам бар. Ошол инсандар тур бас деп атып мындай эме берди да, мындай. Дем күч беришти, кет уюштуруп салдык. Анан эти спонтанно болду. Бир күндө эле пригласительный жасап эле эртеси болуп кетти. Обычно туулган күнгө бир жума мурун пригласительный берип чакырасың го. Бир күн болуп калды. А так сонун болду. Өтө жакындарым келди. Аябай сонун болду. Эсте калган мүнөттөр, секундтар кайсыл болду? Кандай белек беришти дегеле эсиңизде калган учурларды айтыңызчы ошол күндөн. Сонун сюрприздерге бай болду. Айтылбай турган сюрприздер болду. Мишка мен билгенде койсун. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ошол туулган күн башталганда эле мындай эми Россиянын жана За деньги да деген ырдаган кызы кирип келсе. Анан Кирерге жер таппай анан чечинип анан мени кармала дейт, анан уялып кармоончусум өзү кармады. Мисалы үчүн ал куурчак болсо деле мындай биз уялат экенбиз. Себеби ал жерде жакындарым, бир туугандарым отурган да. Анан эми ал фигура мындай оюнчук, мындай кукла. Ошентсе да жана кармап койсуз, кармап туруп уялып кетти. Башкача болуп кетет экенсиң. Бизде баары бир менталитет башка да. Эгер орус же башка улуттундагылар болсом, балким өзүм чечинип кетмекмин. А тиги жерде уялдым. Мен көрүп калганда видеоңуз чын эле экен деп ойлоп калдым, анткени арт жагынан тартылган экен. Анан негизи 38 жашка чыгып, адам эмнени билиш керек экен? Сиздин оюңузча, эмнени кылыш керек экен, эмнени куруш керек экен, кылбай калган кайсыл нерселерге өкүнөсүз, анан кылып калган кайсыл нерселерге сүйүнөсүз деген сөз. 38 жашка келип, жылдан жылга адам акылдуу болуп баштайт экен. Себеби опыт бар жашоодо. Мурда мисалы үчүн элден уккан, мотиваторлордон уккан сөздөр менен болсо, 38 жашыңа келгениңде сен көп нерсени башыңан өткөрүп, сен
көп адамдарды көрө билесиң. Сыртынан эле. Келип учурашканда эле кандай адам экенин, сенден эмнени каалайт, сен аларга эмне бересиң. То есть ким сени колдонуп атат, ким кандай эме полный билесиң да. Ошондуктан 38 жашка келгенде уже көп адамдар түртөт экенсиң. Сен менин жашоомдо мындай керегиңди эле жок экен. Мени колдонуп эле жүрөт экенсиң дейт экенсиң да. Көп дос душмандары, досторду дос катарынан жылып калат экен. Анан жана айткандай эле, достун да баягы өзүнүн срогу болгондой эле, убакыт сааты менен кызыкчылыгың бир болсо, дос болот экенсиң да, кызыкчылыгыңар жылдар өтүп, алыстап баштайт экен. Анын срогу бүтүп, уже сен башка дос менен жакын болот экенсиң. Ар бир нерсе убактылуу экенин билип, анан ар бир нерсени өзүнүн ордуна койгондо, Мисалы үчүн, кийинки жылы же болбосо бир 2 жылдан кийин интервью бергенде, бул интервьюмду көрүп мен дагы да башыман өткөндөрдү эстеп, будан да жакшы мындай опытный болуп каламбы дейм да. Ошол убакта туура эмес айтыптырмын деп, Анан акыркы учурда чыгармачылыктан алыстап кеткен дейсиз да? Көпчүлүк убакта мындай блогерлик ыктап атат окшойсуз. Эмне себептен чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз же чыгармачылыкта мындай мурдагыдай каржы таппай калдыңызбы? Биринчи кезекте Instagram, TikTok бул сен билбейсиң да, кайсы видео кетет, кайсы фото кететин билбейсиң. Мисалы үчүн атайын мээнет кылып, бир чыгарманы жазып, сонун фотосессия кылып, сонун клип кылып чыгарсаң, лайк да жок, комментарий да жок. Элдер пропускают. Анан жөн эле бир эмени трендти кайталап эле, смешной нерсени кайталап койсоң, именно меники ошол жагым өзү болуп кетет. Мен атайлап мындай блогерге окуп же атайын кылган жокмун да бул нерсени. Жөн эле баягы эл кылганды эле кайталап коюп атам. Анан просто өзүмдүн изимкамды кошуп коюп атам, өзгөчөлүгүм. То есть бир видео мындай келип атса, мен ошонун концовкасын башкача бүтүрүп коем, кыргызча кылып коем, мировой тренд. Анын ошол аябай 5 миллион, 10 миллион просмотрларга кетип калып атат. Анан азыр акыркы учурларда өзгөчө Өзбекстан менен Казакстанда менин Instagram ошол жакта аябай эмеге рекке чыгып атат. Себеби бүт эле комментарийме кирсеңер, өзбектер, казак туугандар. Алардын ошо жылдыздары, блогерлер бар, лайк басып, комментарий жазган бар ошолор. Демек, кыргыз аудиториясынан дагы чыгып, башка өлкөлөргө дагы. То есть, 5 миллион, 10 миллионду именно Өзбекстан менен Казакстан кылып атат. Ырчылыкты эмне кылып? Ырчылык Эмнеге көп ырча бар? 2-3 жылдан бери банда мындай творческий кризис деп коет го. Ыр таппан. Мындай жан дүйнөмө жагып, мындай мен ырдай турган ыр. Анан издеп жүрөсүң, баягы так мындай жаздырышым керек экен, мындай жаздырышым керек деп ыр издеп жүрөм. Анан бир ыр баштадык эле, Кудай буйрса. Анан ал ыр дуэтке окшоду, жалгыз ырдан болбой калып. Анан дуэт кылдык, Кудай буйрса жакында клипин тартабыз. Зари деген ырчы кыз менен дуэт жаздырдык. Кудай буйрса августтун этегинде клип чыгып калат. Андан кийин уже сольный ырларым чыгып баштайт. Эми банда творческий кризис ар бир эле мурда банда жаш өтүп калган ырчылар творческий кризисти эч түшүнбөйт болчумун. Эми тим эле калып эле жүздө болушат экен депчи. Бич бир мындай идея жакпай калат экен да. Тигинде ырдайнсың, ал да жакпайт. Мындай ырдайнсың, себеби то есть банда адам творческий чарчайт окшойт. Анан кийин 2-3 жылга тынууга кетет окшойт. Любой эле творческий адам. Ошо тынууга мен кантип өзүм кеткенди эле түшүнбөй калдым. Азыр башыңызга келип аткан турбайбы? Келдим уже. 3 жыл кандай кетип калганын азыр келип атасыз. Уже келип жаңырлар башталды, Кудай буйрса. Дарегиңизге айтылган кандай мактоо сөздөр жагат сизге? Ар бир адамга любой эле мактоо. Жок, ар бир адамга ар кандай сөз айтылат да. Сизге кандай мактоо сөздөр көбүрөөк келет? Кечээ туулган күнүндөгү калуу тилектерден эле айтайын. Көпчүлүгү мен жароокерсиң дешти. Анан бетке айткан чынчыл сапатым бар экенин айтышты. То есть билбейм, мага эми чын айтып атса, эгер болгон бандай жасалма эмес, от души айтып атса, мен баарына ишене берем.
Анан ишенчек да жагым бар. Аха. Туулган күнүңөргө келген адамдар көпчүлүгү жакын адамдар. Алар силерди билишет, ошол себептен айтса керек. Анан кандай сөздөр жакпайт? Аябай жаман бир ачууланасыз. Кээ бир комментарийлерде жазылган сөздөргө кайсыл сөз? Билбейт кем. Мындай билбейм. Эми кээде жоосунсуз жазылган комментарийлерди таң калам да. То есть мисалы үчүн клип тарт мээнет кылдың, канча аракет кылдың да клипти чыгарсаң, ушуда клиппи дейт го. Ошондо таң каласың да. То есть жакпадыбы? Жаман сөз жазбай эле өтүп кет, көрбөй кой. Жаксы, жакса, жакшы бир кабыл тилек жазып кой. Анан обязательно ушуда клиппи. Зеригип отуруп. Анан ал адамдын баягындай ошол ырчыга ырчы окуп кеткенин түшүнбөйт деп ойлойм да. Себеби ар бир ырчы өзүнүн ошол видеосунун астында комментарийлерди окуйт да. Баягы хейтерлерге уже иммунитет бар да бизде. Бирок ошентсе дагы баары жан дүйнөңө тыз эт бир келет. Анан ошо ойлонуп жүрө бересиң. Ал адам жазып коюп унутуп калат. А бирок мне кажется, жашоо бумеранг да. Ага башка жагынан кайтат. Ошондуктан мисалы үчүн мен азыр кайсы хейт десе, любой эле бир жаман айтылган хейт комментарий мага жакпайт. Эч кимге эле жакпаса керек. Негизи эле сиз жаш көрүнгөнүңүздү баары эле кааласа да каалабаса дагы моюнга алыш керек болот. Анан негизи эле ушул жаштыкты сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Спорт менен аябай доссузбу? Жок, вообще акыркы жылдары спорт менен сүйлөшпөй калгам вообще. Урушуп кеткенбиз. Мурда залга барат элем, бассейнге барып турчумун. Азыр жок. Эч кандай көнүгүү да үйдө жасабайм. Мурда үйдө даже беговая дорожка, тиги велотренажерым бар болчу. Азыр алар да жок. Жөн эле. Жүрөм дебесизби? Билбейм эмнеге. Эмнеден улам деп мындай өзүңүз ойлойсузбу эми? Аябай семирип кеттим бир жылдары, 2 жыл мурун. Аябай семирип кеттим эле. Блин, же фотосессия кыла албайм. Же мындай интервьюга баргым келбейт. Барып отурсаң, бул капталым деле семиз, бул эм страшный да. Адам семирсе айланайын. Короче, страшный эле болуп калат экен. Баргың да келбей калат. Тойго да баргың келбей калат экен. Ырдап атсаң сен эм бияктан капталган тартат да, жо тартат, анан кайра сени отметкага киргизип койсо жанан көрүп, мына менми дейсиң. Анан былтыры жанантип арыктайм деп сабыз жеп ар түрдүү болуп. Бирок жананда эми арыктаган эч нерсе ичкен жокмун. Жөн эле тамакты тыйдым. Тамакты эле тыйдым. Тамакты тыйып, арыктап кетсем, 65 килограммга түштүм. То 1 жыл, по-моему, 4 ай элдин баары. Не өлүп атасыңбы, рак болуп калдыңбы, бир жериң ооруп атабы деп. Диагноз чыгарыштыбы? Сырттан караганда аябай арыктап кеттим да. Себеби мына форманы кармаш үчүн мен бул формада арыктап туруп токтотсом болмок эмес экен да. Ошол уровеньге жетип, анан кайра мына формага келдим. Эми мына повседневный формам ушул болот. Азыр тамакты аябай аз жейсиз. Жок, азыр унутуп эле калдым. Кайра себирип кеткенсиз. Бирок мындай кээде эстегенде тыйып коюп атам. Ошо. Негизи күнүмдүк жашооңуз кандай? Нормалар кандай? Кандай сактайсыз? Эч бир менин жашоомдо норма жок. Уктайын, 8 саат уктайын дегендей. Мен ушундай адамдарды көрүп таң калам да, мындай. Прям өздөрүнүн сторисинде мен эртең менен турам, завтрак кылам, текка чуркайм, мындай кылам, анан мен иш күнүм мындай деп. Ошонун баары жалган да, точно жалган. Мен эртең менен турам, прям реально турам, саат 10-11де турам. 2 саат телефон чугуп жатам. Менде определенный бир саат менин жумушум жок да. Меники кечинде башталат. Анан 2 саат чукуп жатам, анан турдуңбу дейт, бирөө менен жолго атып турган болсо ага чалам, ал деле жаткан болот. Сен тур, анан мен турам деп экөөбүз дагы 1 саат ушинтебиз. Анан пока душка барып эметке кеч кирет, анан кечинде жасанып алып, той топур эми иштерин бүтүрөбүз. Негизи мүнөзүңүз кандай? Эмоционалдуусузбу? Кээ бир учурда эмоцияңызды башкара албай, бир муштумуңузду пайдаланган учурлар болгонбу? Болот. Мен деле адаммын да. Мындай көпчүлүк учурда байкасаңыздар, күлүп жүргөн адам ичинде муңайып жүрөт. Мисалы үчүн
мен үйдө жалгыз болгондо күлүп жүрбөйм да. Мен деле кайгырам. Акыркы убактарда мындай өзүм жалгыз кино көрүп, ыйлаган адат таап алдым. То есть прям берилип көрүп, то есть кинону тандайм. Мурда көрөр элем, жаңы кино чыкса элечи. Азыр сценарийни окуп, эмне жөнүндө фильм экен, то есть о чем идет деп анан көрүп, анан даярданып, прям карый баштаган окшойм. Киного даярданып. Анан прям сүңкүп кирип киного. Анан акыркы учурларда кыргыз кино, мен кыргыз кинолорун чындыгында көп көрбөйт болчумун. Акыркы учурлар мына быйыл биринчи жолу мындай. Мурда банда закрытый показдарга чакырганда эле барып көрбөсөм бекерчи. Быйыл өзүмдүн акчама билет алып кино көрдүм. Не кино көрдүңүз? Кайсы кино көрдүм? Такси. Ыйладыңызбы? Ыйладым. Коллегалар менен баарыбыз ыйладык. Баарыбыз ыйладык. Түнкү саат 1-де кетти. Аны приговор деген кинодо кирип, мындай ыйламас. То есть прям биздин эме аябай көтөрүлдү да кино, аябай сыймыктанса болот. Анан ошол киного тартыла турган неге артадың, неге жашап атасың, ошо киного тартылайын деп атам. Анан бирөө комментарийге жазып коюптур. Az элдин баары өздөрү тартып, өздөрү тартылып, анан дайырга окшогон таланттуулар тартпайбы деп жазып атышат. Ооба. Эл айтып атат. Ошо. Быйыл бирок киного тартылгам. Быйыл сөзсүз күйөөгө тием 4кө тартылгам. Көргөн эмес, көргөн элекмин. Ал жерде деле башкы каарман деп чакыргам, бирок башкы каарман эмес экен. Аз эле тартылдым да. Мен ошо бирок главный герой дедиле. Анан жиним келип барбаган. Кинону көрө элекмин, дары эле көрө элекмин. Чакырууларга жок, эми мындай да, жок. Ошол акырында жок, Джонни деп өзүнүн тартылган киносун вообще көрбөйт экен. Тартылат экен, өмүрү премьерасын. Кишиден үлгү алайын атасызбы? Кептин баары каякта жатат. Ишенбесеңер Google'дан карасаңар, көрбөйт. Эмоционалдуусузбу? Кайсыл учурда муштум көтөргөн, бир муштум колдонгон учурлар болду эле? Ушул эсиңизде калган? Кичинекей кезимде мени эжемдер токмокточчу. Мен ата-энем бир да кол тийген эмес мага. Катууда урушчу эмес экен. Мен ушу бир туугандарым менен эле келтекчеп, кор болуп чоңойдум да. Бирок баягы ата-эне урбаган бала башкача болот экен да. Бир туугандардын мындай тоготпойт тилекесин. Көгөрсө делечи мындай эмеңе жан дүйнөгө тийбейт экен. Мен чоң эжем бар. Кадимкиде үй жыйнабайм десем, кадимки жат кылып өзү тепчү. Чын, азыр өзүнүн балдарына ошентип урушпайт. Байкем тойго мен барам десем, жок, сен барбайсың деп, прям көгөл алып сабап салчу. Чын. Ошолордон калганбы, мисалы, кээде мындай, эгер мени укпай аткан бирөө болсо, то есть мен түшүндүрүп атам да. Агрессия ар бир адамда болуш керек. Мындай түшүндүрүп, жок, тоготпойгондой кылып атсачы, чоо ийгиң келет го чиркен. Кээде кол иштеп кетет, ооба. Кээде иштеп кетет. Эми аял кишиге эмес, негизи бандай инилерге, ошо баягы эжемдин, байкемдин балдарына себеби алар мен сабаганда, мен алар сабашым керек. Сиздин оюңуздагыдай болбой баратса кол көтөрөсүз. Болуш керек оюңуздагыдай. Хей кырганда шабадак. Ал жакшы эле нерсе дейм, агалык кылып, тарбия. Мисалы үчүн азыр баягы башка эмеде жашап атабыз да. Биз мектепте мугалимдер деле сабаган. Азыр эми бир баласын кичине урушуп койсо эле аны видео тартып, даңазалап чыгарышпайбы? Мен лично оюмда, мисалы үчүн, баары бир тарбия керектүү, үй бүлөдө бирөө катуу болуш керек да. Экөө тең урушпаса, мектепте урушпаса, садикте урушпаса, мындай ал кийин чоңондо аны ким башкарат? Мен ошондон корком да. Например, мен деле көп интернетте азыр хит болуп кетип атпайбы? Казакстандагы, Кыргызстандагы прям кичине эле урушуп койсо, ошон бизде алып чыгып алып, мисалы үчүн, мени сабаган эмес директор. Бирок биздин директор балдарды компьютерден рос сабачу да. Завуч. Ооба, анан математикадан берген эжекебиз мынандай шакеги бар эле. Ой, мынтип салчу да. Мен эмес.
мен жакшы окучумун да. Окугандар чын. Азыр болсо кыска нуска суроолорду берейин сизге. Негизи эле жанагы хейтерлерге фейк аккаунт менен жооп берген учурларыңыз болобу? Ой, жок, ата-эналарга страница ачып, жок. Менин бир туугандарым жок, менин бир туугандарым бар, жакын саналаштарым бар. Ошолор эле. Сиздин ордуңузга жок. Ой, тышып, урушуп, комментарийди өчүрүп салам кедечи. Личкасын өтүп алып тутушат экен да, себеби баягы бир тууган күйөт да. Сиздин алсыздыгыңыз эмнеде, өзүңүздүн оюңуз боюнча? Адамдарга ишенчекмин го, ошол алсыздыгым. Эң чоң алсыздыгым ошо. Азыр мынтип алдап кетип, болду ошого ишенбейм дейм дагы, кайра эле ошол адам алдап кетип да. Болбойт, ал мүнөзүңүз болуш керек берилген, Ошондой экен да, ишенчек болуп жаралып калып. Жакшы эле бышык болоюн деп атам. Элдер баягы жыл өткөн сайын мындай опыт алып, кыйтыр болуп мындай өзгөрөт го. Мен наоборот башка жака кеттим. 40ка чыккан сайынбы? Ушундайбы деп ишенип элечи. Мен ишенем дажычы. Жакшы адам, мага окшогон жакшы адамдар дагы деле бар. Просто издеп табыш керек болду. Өзүңүзгө окшогон адамдарды. Сулуу кыз көрсөңүз бутунан өйдө карайсызбы же башынан ылдыйбы? Смотря кийимден го дейм. Кандай кийингенден. Ачык кийинсе бут жактан баштайсың. Жабык кийинсе үстү жактан. Ал сен өзүң башкарбайсың да, ал мен өмүрүмдө эч качан жасабайм деген нерсени жасаган учуруңуз болгонбу? Мына айттым 38ге келип, ой көп нерсеничи жок, көп нерсени мен жасабайм деген жасатып коет экен турмуш. Жасатып коет экен. Так что мисалы үчүн мен мисалы баспайм деген не деп коет да? Ат баспайм деген жерин алып таттайт. Ошондуктан азыр мен эч нерседен мындай таң калбайм да. Жашоодочу. Хот деп кылдырып кеткен да. Надо будет. Мурда жаштык кезде, ой, мен мындай деп көкүрөк кагып берет элек да. Андай эмес экен. Жашоо өтүп мында сен түшүнө баштайт экенсиң. Кылбайм деген нерсенин мына жеринде өзүңдүн эмеңелериң бар да. Типа позицияларың бар жашоодо. Мен кылбашым керек. Кылдырып коет экен андай. Надо будет кылдырып коет экен. Ошо. Эмнеден уяласыз? Неден уялам? Көп нерседен уялам. Мисалы? Ошо жана кече туулган күндө эле. Оюнчук жанагындай оюнчук фигура келсе деле андай жылаңач болсо. Ошондон уялам. Мен көп нерседен уялчакмын. Көбөлө болот, биздин жашообуздун баары эле аны айтканга болбойт да. Көбү 18+. Айтканга болбойт, өтө кызыктууларды. Мен негизи мындай. Мен жүрүшүм эле өзү кызыктуу. Ошо? Балким адамдын мүнөзүнө жараша жашоосу болуш керек, Сиз дайыма күлүп жүргөн, дайыма позитив элдерге тартуулап жүргөн үчүн, Анан жанагындай позитив дайыма тартуулап жүргөндөр, күлүп жүргөндөр жашоосунда мындай аябай көп кайгырышат, көп ыйлашат дегенге толуктуу эле кошулат экенсиз, Кошулам, бирок кээде эле да, ушул ойлогол мына мына камералар өчөрүп. Бас кеттик да кетти. Жок, моменти менен да кечкеле мен мына шайыр эле жашайбыз жашоодо. Мындай көп күлүп жүргөн адамдар шайыр эле жүрөбүз. Анан анча-мынча биз деле элге окшоп кайгырып коебуз да. Ыйлап коебуз. Анан жана эркек ыйлабайт деген туура эмес. Букту чыгарыш керек. Букту чыгарбасаң сен айнып каласың го дейм. Ошондуктан кез-кезде жана Титаникти коюп алып, жек өткөн жеринде ыйлап коюш керек. Негизи эле келип маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым адамдарга ушундай позитив тартуулап, сизди көргөндө мындай жаркыраган мындай адамдар мындай өзлөрүн бир нерсе салыштырат эмеспи? Күнгө, айга, жылдызга деген сыяктуучу. Сиз күндөй болуп мындай энергияңызды башкаларга чачып атканыңыз менен мындай өзгөчөлөнөсүз да. Ошол себептен сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин эфирдин да көркү болдуңуз. Азыр болсо мен сизге эркин микрофон берейин, көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Биринчи кезекте чоң рахмат. Өзгөчө айта кетчү нерсе, ар бир адам күлүп жашаш керек. Себеби кече эле Япон окумуштуулар айттыр, күндө бир жок дегенде бир жолу күлүп жашагыла деп. Себеби бул дагы мындай клеткаларды мынтип кичине жашообузду узартат экен. Анан күлгөн сизге жарашат дейт го.
любой адамды карасаңыздар жылмайса бир жылдыз келет да. Ошондуктан күлүп жашаңыздар, бар болуңуздар. Көрүшкөнчө.